ошол жердин шартыга байланыштуу ушул ак турпактын күрүчү ошол биздин ата бабабыз эгип келген ак дөзүрө ушу жайдары күрүч деп коет. Ушуну эгип ушул биздин ушул айыл өкмөттүн бренди болуп эсептелет. Бүт ушу Кыргызстан боюнча эле эмес, башка чет мамлекеттерге дагы ушу күрүчтөн кетип жатат. Лазер, вузроз, аланга деп ушундай сорттор көбөйүп кетти. Бирок биз ушул эски ушул ак турпак күрүчүнү ошол жоготпой ушул сорттун үстүндө иш жүргүзүп атабыз. Себеби бул өтө даамдуу жакшы күрүчтөрдөн. Бул мындай күрүч башка жерде өспөйт. Августта президентибиз келип, биз ушу логистикалык борбор курабыз деп 100 гектар жерди ажыратып, ошонун трансформациясы бүтпөй турат эле. Ал киши келип жардам берелик, ошого аракет кылайлык деп, Кудай буйруса, жакын күндөрдө биз ушул Польша менен договор түзүп, Польша өнүктүрүү банк аркылуу биздин мамлекетибиз экономика министрибиз аркылуу ушул ишти баштаган жатабыз. Кудай буйруса, ошол ишибиз ишке ашып кетсе, бул жерде күрүчтү дагы өтө сапаттуу кылып, ушул жерде бая таңгактап туруп, ошол сатабыз. Күрүчтөн Кудайга шүгүр эч ким мындай зыян тартпайт. Баасы деле жакшы болуп калды бүгүнкү күндө. Анан мамлекетибиз тараптан дагы мындай жеңилдетилген кредиттер берилип, мына техникалар сатып алынып атат. Бир күндө бир комбайныбыз ушу 1,5 гектардан азыркы келген жаңы комбайндар 2 гектарга чейин турат. 10 комбайн уже 20 гектардан ашык орот. Ошентип жылдан жылга ушул түйшүгүбүз азайып, мурда колдо оруп жыйнаган болсок, бүгүнкү күндө мына комбайндар оруп жатат.